Жума күнгө алынган жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде Өсүкөл жаңылыктары маалыматтык программасы. Студияда Жанара Алмазбекова, саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктардан кыскача. Евразия фонду Кыргызстанга 120 тез жардам унаасын алып берет. Өсүкөлдү камсыздаган асфальт, бетон, ташты майдалоочу заводдордун курулушу аяктап калды. Жазгыга март айлары менен ишке берилип, титулга каралган 2023 жыл асфальт бетон төшөө иштерин толук өзүбүз иш алып барабыз. Жыгачтан жаанын түрүн эпке келтирип, темирден маки, кылыч чаап, териден үй тиричилигине керектүү буюм тайымдарды даярдаган Кайырбек менен кабарчы тааныштырат. Баары колго жазылып атат. Бул азыр даярдалып, мына макеттелип калды. Эми жазап коем муну. Президент Садыр Жапаров бүгүн 16 февралда Бишкек шаарында улуттук коопсуздук боюнча Коопсуздук кеңештеринин катчыларынын кеңешчилеринин Афганистан маселелери боюнча 6 регионалдык диалогунун катышуучулары менен жолугушту. Иш-чарага Кыргызстан, Индия, Иран, Казакстан, Кытай, Россия, Тажикстан жана Өзбекстандан коопсуздук маселелерин көзөмөлдөгөн жогорку өкүлдөр катышты. Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө Афганистандагы татаал кырдаалды талкуулоонун актуалдуулугун баса белгилеп, аталган өлкө туш болуп жаткан чакырыктардын жана коркунучтардын кеңири спектрин белгиледи. Садыр Жапаров Афганистандагы эң башкы 3 көйгөй катары терроризм, наркотрафик жана алсыз экономиканы атады. Биргелешкен аракеттер туурасында айтып жатып, Садыр Жапаров региондогу өлкөлөр тарабынан өз убагында макулдашылган жана комплекстүү кадамдар Афган багытында куралдуу тирешүүнүн очокторунун пайда болуу ыктымалдуулугун кыйла азайтууга мүмкүндүк бергендигин канаттануу менен белгиледи. Садыр Жапаров ошондой эле гуманитардык жана экономикалык кризисти жеңүүгө жардам берүү максатында Афганистан менен экономикалык жана маданий диалогту өнүктүрүүгө даярдыгын билдирди. Иш-чара региондогу туруктуулукту жана коопсуздукту камсыз кылуу максатында конструктивдүү диалогту улантууга жана актуалдуу маселелерди биргелешип чечүүгө чакыруу менен аяктады. Катышуучулар президент Садыр Жапаровго ыраазычылык билдирип, Афган маселесин жөнгө салууда Кыргыз Республикасынын кошкон зор салымын белгилешти. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун Москва шаарына жумуш сапары болуп өттү деп билдирет Министрлер кабинетинин маалымат кызматы. Жумуш сапарынын алкагында Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин менен жолукту. Өкмөт башчылары Кыргыз-Орус соода экономикалык жана инвестициялык кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулашты. Анда энергетика, өнөр-жай, транспорт, маданий гуманитардык тармактарда биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга өзгөчө көңүл бурулду. Тараптар ошондой эле Евразия экономикалык биримдигинин көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин жана башка көп тараптуу форматтардын алкагында өз ара кызматташууну мындан ары тереңдетүүнүн маанилүүлүгүн белгилешти. Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фонду Кыргызстанга тез жардам унааларын сатып алууга грант бөлөт. 15 февралда саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Орусияга болгон иш сапарынын алкагында Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун аткаруучу директору менен жолугушту. Тараптар Кыргызстандын саламаттыкты сактоо тармагын өнүктүрүү боюнча тез жардам унааларын сатып алууну камтыган жаңы долбоорду макулдашышты. Министр Евразиялык фондко Кыргызстандын саламаттыкты сактоо тармагын колдогону үчүн ыраазычылык билдирип, кызматташтыкты кеңейтүүгө даяр экендигин белгиледи. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар 120 тез жардам унаасын сатып алууга $3 миллион өлчөмүндө грант бөлүү боюнча макулдашууга жетишишти. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун программаларды ишке ашыруу башкармалыгынын башчысы Жыпара Азизбекова фонд калктын 55%-ын акысыз камсыздай тургандыгын билдирди. Балдардын көрүүсүнүн начарлоосун алдын алуу үчүн жылына 1-2 ирет текшерүүдөн өтүү сунушталат. Ал балдар дарыгерге бекер көрүнүшү үчүн өзү жашаган аймактагы бейтапканада каттоодо болушу керектигин, анткени милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду катталган кишинин санына жараша ооруканага каражат бөлүп берерин кошумчалады. Көрүү курчтугунан жабыркаган балдар жарым жылда бир жолудан кем эмес текшерүүдөн өтүшү керек. Клиникалык байкоо ооруну өз убагында аныктоого,
жана дарылоого мүмкүндүк берет. 2023 жылдын 10 октябрынан тарта калкка медициналык кызмат көрсөтүүнүн мамлекеттик кепилдиктер программасынын жаңыланган редакциясы күчүнө кирди. Ага ылайык амбулатордук деңгээлдеги уюмдарда жүргүзүлүүчү изилдөөлөрдүн тизмеси дагы 42 мед кызматка көбөйтүлдү. Ал эми эң керектүү делген дары каражаттарынын тизмесине 500 препарат кирди. Тизмедеги дарылар 50-90% жеңилдетилген шартта сатылат. Ысык көлдү камсыздаган асфальт, бетон, ташты майдалоочу заводдордун курулушу аяктап калды. Алар ишке кирсе, өзүбүздөн чыккан продукциялар менен облустун жолдорунан курууга толук мүмкүнчүлүк түзүлөт. Анда сапаттуу асфальт, бетон, шагыл таштар даярдалат. Заводдор мамлекет тарабынан колдоого алынып, каржыланууда. Жаз алды менен ишканалар пайдаланууга берилет. Толугураак кийинки материал. Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасына караган Каракол шаарындагы асфальт бетон заводунун курулушу аяктап калды. Азыр мында керектелүүчү жабдыктарын орнотуу иштери жүргүзүлүүдө. Завод ишке кирсе, өзүбүздөн асфальт бетон өндүрүлөт. Ошондой эле бир канча жумуш орундары түзүлөт. Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын Ысык көл филиалында курулуп атат. Биз Каракол шаарында. Бул Каракол шаарынын курулуп аткан себеби Ысык көл районунун, Түп районунун, Жетегиз районунун жарым жартылай ак суу райондорун тейлейбиз. Бул завод менен жазгыга март айлары менен ишке берилип, титулга каралган 2023 жылы титулга каралган асфальт бетон төшөө иштерин толук өзүбүз иш алып барабыз. Жол салууда мурда асфальт бетон продукцияларын жеке ишкерлерден сатылып алынчу. Эми саатына 80 тонна асфальт өзүбүздөн өндүрүлөт. Курулуш жаз алды менен ишке берилет. Мындан тышкары Маман, Барскон айылдарында ташты майдалоочу завод курулууда. Азыр анда электр энергиялары тартылып, таш чайноочу электрлердин базалары жасалууда. Беонка, кум, таш, жолго керектүү болгон сабез, бейс материалдарын ушактан чыгарып беребиз. Асфальт заводко керек болгон инертный материалдарды да чыгарып беребиз. Эми жол салууда өзүбүздөн асфальт бетон майдаланган таштар алынып, кыйынчылык жаралбайт. Балыкчы Барскон жолунун курулушуна жакындан шагылдар даярдалат. Бул жерден майдаланган таштар саатына 40-80 тоннага чейин камдайт. Бүт ташайын. Андан кийин февралдын аягында жолго керектүүлүүчү материалдарды шебен, отсев, бейс материалдарды чайнатып баштайбыз. Быйыл бизге Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасына Балыкчы Бөкөнбай Каракол автожолунун 126-143 километрлерин бөлүп берилген. Ошол жолду асфальт бетон жана жолдун негизги бөлүктөрүн аткарууга ушул заводдорду колдонобуз. Азыркы күндө жолдо дагы жолго керектүү материалдар дагы эленип даярдалууда. Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын Ысык көл филиалына быйыл асфальт бетон заводу, 2 таш чайноочу, 1 бетон чыгаруучу завод курулууда. Ошондой эле 2023 жылы мамлекеттен 45 жаңы техникалар менен камсыз болушкан. Жазгүл Сатаева, Асылбек Касенов, Мадина Абакирова, Ысык көл маалымат кызмат үчүн. Бир кездерде балыкчыдагы ири транспорт түйүнүн түзгөн Автовнештранс азыркы кезге чейин өзүнүн ишмердүүлүгүн улантып сакталып калган ишканалардын бири. Азыркы тапта багытын өзгөрткөн ишкана ун, шире жана жумуртка чыгарган кичи ишканаларды камтыйт. Мындан сырткары оор жүк ташуу иштери менен дагы алек. Жалпы жолунан 150 адамга жумуш ордун түзгөн каладагы ишкананын ишмердүүлүгүн кабарчы баяндайт. 9 жолдун томунда жайгашкан Балыкчы шаары Союз доорунда өндүрүшү өр алган калалардын катарын толуктап турган. Өз кезинде ири ишканалар иштеп, алардын алды 2000-2500гө чейин жумуш орундарын түзүп турчу. Азыр анын бири жок. Калада таланып, тонолуп, тамтыгы чыгып калган бош имараттар көп. Борбордук көчөдө ушул Балыкчы шаарынын түптөлүшүнө себепкер болгон Автовнештранс ишканасы жайгашат. Ишкана 1952 жылы Кытайга күйүүчү жана майлоочу майларды ташып, ошондой эле казарманга чейин курулуш материалдарын ташып турган.
Аны менен бирге нефти базаларга күнүнө 300 000 тоннага чейин жакын майды тартып, нарын ысык көл аймактары күнүмдүк керектелүүчү оокаттар менен камсыздалып турчу экен. Багы илгерки эски машиналардын баары бүтүп кеткен, специально кетип жаңы машиналар келген. Мурункудай көп машина эмес, санаалуу машиналар бар. Азыр кум төрөгө каттайбыз. Биз кум төрөгө жүк тартабыз. Убагында ушул биздин автобазанын жанагы кызыл жоолук жалжалынан кийин ушул жерден тартылган. Эски автобазардан калган ушул автобаза автоэвестрасы. Кандай калыпта эч нерсе бузулган жок, эч нерсе сатылган жок. Кайра дополнительный ишканалар ачылып келатат. Ун чыгарган цехибиз ачылды, сок чыгарган цех ачылды, тияка тооккана ачылды. Ошо жалпы жондон ошону мана кошкон где-то 150 киши эмгектенет. Бүгүнкү күндө ишканада алманын, алмуруттун жана өрүктүн ширелери кошулмасыз накталай түз сыгылып, өнүмдөр Бишкек жана коңшу Казакстанга экспортко чыгат экен. Ал үчүн керектелүүчү жер жемиштер коңшу айылдардан ташылып, өтүп кеткен жылы эле ишкана төптөн 80 тонна алма, ал эми жетөгүздөн 12 тонна абрикос алышкан. Bir айдын ичинде биз Казакстанга 52 тонна кетирдик, даяр продукция. Это литровый соктор жана 3 литровый соктор. Азыркы учурда заявка келген, азырда даярдап жатабыз. Алматанын өзүнө кетет. Ошондой эле Кыргызстандын ичине Бишкекке 72 тонна былтыр кетирилди. Бул жылы жылдын башы менен 6 тоннада кетти, бирок дагы заявкалар келип атат. Мындан сырткары өрүктөн жем өндүрүлүп, ал дагы Казакстанга жиберилет. Жакында эле Өзбекстандан түшкөн тапшырыктар даярдалып, алып кетүү иштери күтүлүп жатыптыр. Сок чыгарган ишкана жай күз мезгилинде 20дан ашык жумуш ордун түзөт. Ал эми бул тоок фермасы дагы дал ушул Автовнештранс ишканасына карайт. Мында Америка породасында декальт тоокторунан 26 000 багылып, суткасына 24 000 жумуртка алынат. Азыркы тапта тоок ферма Ысык көл облусу менен Бишкек шаарын жумуртка менен камсыздоо аракетинде. Мында ферманы кеңейтип, кошумча жумуш ордун түзүү дагы мерчемделип жатыптыр. Эксекибиз бар, үчүнчүсүн салайлы деген оюбуз бар. Ушинтип элге жумушчу орунду көбөйтөлүк деп атабыз. Азыр 20дай киши иштейт, дагы 20дай кишиге орун берсек 40дай жумушчу орун берчү дейбиз. Балыкчы шаарынын социалдык экономикалык жактан өсүшүнө салымын кошуп жаткан ишкана өнүмдөрүн Россия мамлекетине дагы чыгарууга далалат кылууда. Гүлбарчын Молдоева, Асылбек Касенов, Сталбек Саманчиев, жаңылыктар, Балыкчы шаары. Каракол шаарында Кыргызстан Корея мамилесин бекемдеген жыйынтыктоочу иш-чара өткөрүлдү. Ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, шаар тургундары жана Корея мамлекетинен келген өкүлдөр катышышты. Кененирээк кабарчынын материалында. Каракол шаарына Корея мамлекетинен 3 күндүк иш сапары менен дарыгерлер жана Кореянын белгилүү Харманай сатуу келишкен. Дарыгерлер бул күндөрү көл тургундарын бекер текшерүүдөн өткөрүп, операцияларды жасап беришсе, ал эми хор группа шаардын таланттуу өспүрүмдөрүн чогултуп, Корея мамлекетинин маданияты менен тааныштырып жатышты. 네, 오늘의 우리 콘서트의 목적은 특별히 Бул Корея Кыргызстан достугун бекемдеген иш-чара деп эсептейм. Буга чейин дагы аталган топ өлкөнүн 30 жылдыгын белгилеп жатканда келишкен. Бул иш-чарабыз келечек муундун, башкача айтканда эки өлкөнүн жаштарынын достугун бекемдөө, бири-бири менен алака түзүү максаттарын көздөйт. 그다음에 이제 그 함께했던 그 라게리를 보여주는 Каракол шаарына биринчи жолу келген Кореянын Харманай хору группасынын көркөм жетекчиси О Чан Сок шаардын жаратылышына суктанып бүтпөй атканын билдирет. Харманай тобу өзүнүн мыкты ырларын тартуулоо менен бирге 2 күн аралыгында шаардын жаштары менен даярданган ыр бийлерин тартуулашат. 카라콜은 처음으로 왔고 키르기스탄은 세 번. Кыргыз жергесине 3-чү жолу келишим. Ал эми Караколго биринчи жолу келип жатам. Бул жактын эли меймандос келет экен. Жаратылышына сөз жок. Тамактар дагы даамдуу. Өзгөчө кыргыз ашканасынын лагманы жакты. Биздин топ өзүбүздүн мыкты чыгармаларыбызды даярдап келгенбиз. Шаардын жаштары абдан таланттуу келишет экен. Бул күндөрү абдан мастер-класстардан ырахат алдык. Жыйынтыгын эми көрөсүздөр. 청소년들을 위해서 작은 음악회를 준비했어요. 사원에서 같이 협력해서 왔습니다. 네, 저는 지금 약국에서
Бул жакта иштеш абдан кызыктуу болду. 3 күн бат эле өткөндөй сезилди. Эки жак тең жакшы тажрыйба алдык. Бул пайдалуу иш сапар болду. 댄스팀과 보컬팀에 참여해서 너무 재밌었대요. иш сапардан жыйынтыгында Хармонайз тобу 3 күн талыкпай иштеп, көл тургундарына кызмат көрсөткөн Асана медициналык борборунун кызматкерлерине, катышуучулардын ата-энелерине жакшы маанай тартуулашты. Мыкты өзүн көрсөткөн катышуучуларга Корея тараптан кызыктыруучу белектер тапшырылды. Жыйынтыгында шаар бийлиги медицина кызматкерлерин Каракол элинин ден соолугуна кам көргөн эмгектерине жогору баалап, сый көрсөтүп, ыраазчылык барактарын тапшырышты. Маалымдап өтсөк, Корея мамлекетинен жалпы 150 киши келишкен. Алардан 120сы медицина кызматкери болсо, onu вокалдык топ 25 котормочулар болушкан. Алтынай Рыспай кызы, Асылбек Касенов, Илиш Хасейнов, Атайын Скөл маалымат жаңылыктары үчүн Каракол шаарынан. Президент Садыр Жапаров көп балалуу энелерге кезектеги мамлекеттик сыйлыктарды ыйгаруу тууралуу жарлыктарга кол койгон. Ага ылайык 7 жана андан көп баласы бар жана аларды жакшы тарбиялап жаткан 12 эне даңкын жана 21 баатыр энелерди Ак Суу районунун акими куттуктады. Бала ата-энеси менен өскөн салттуу үй бүлөнүн сакталышын көздөп, кыргыз жараны аталган жаңы муунду тарбиялап, ар бир адам ой пикирин айта алган коомду түзүү бүгүнкү иш чаранын башкы максаты. Эске сала кетсек, президент көп балалуу энелерди Баатыр эне ордени жана эне даңкы медалы менен сыйлоо жөнүндө жарлыктарга кол койгон. Хадисте дагы сөз бар, бейиш энелердин таман астында дейт. Бул сөзгө мындай эч кандай бир сөз тең келбейт да. Ошондуктан ошол балдарды өстүрүп чоңойтуп баатыр эне болуш бул мен үчүн мындай айтканда өтө чоң сыймык. Сиздерди ушул президентибиздин атынан баатыр эне орденин алышыңыздар менен ушу Ак Суу районунун жалпы элинин атынан, өзүмдүн атымдан чын дилимден куттуктаймын. Ак Суу районундагы баатыр энелер жана эне даңкы намына татыктуу, ааламдын аярлуу катмары болгон асыл заттардын жүзүндөгү кубанычын көрүүгө болот. Себеби алар уул кыздарын өстүрүп, аларга тарбия берген эң чоң кызматы үчүн сыйлык алышууда. Алардын арасында эң жашы 7 баланы тарбиялап өстүргөн Айнура Имангазиева Качыбек айылынан келип, күнүмдүк тиричилик менен алек болгон бактылуу айым бүгүнкү кубанычы менен тең бөлүшүүдө. Бүгүнкү күнү эң жакшы иш чара болуп отурат. Эне даңк алган айымдарыбызды, баатыр эне алган айымдарыбызды биринчи Аллага шүгүрлөр болсун. Ушул сыйлыкты бизге маңдайыбызга жазган. Экинчиден ушу президентибиз рай администрацияга чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушу ар кайсы райондон келген ушу балдар татыктуу тарбиялап жаткан энелер менен дагы таанышып аябай кубанычта болдук. Баатыр энелердин эң уулусу Анаркан Асанбаева 30 жыл айылынан келген. Ал 8 баланы тарбиялап, небересинин эң кичүүсү 22 жашка толгон. Өзүнүн 65 жаш курагында баатыр эне намын алып, кубанычында чек жок. Кымбаттуу энелер, бүгүнкү майрамыңар кут болсун, баарыбыздын майрамыбыз кут болсун. Ушинтип эле азыр деген эне даңкын алып аткандар биздин жашыбызга чейин эле алтын медаль алгыла, жаштар. Мына мен деле 65ке чыгып алып, алтын медаль алып атам. Кудай буйрса, силер ага чейин эле алгыла. Бүт барыңарга жакшылык, ак жол, ишиңерге ийгилик. Баатыр эне ордени 7 же андан көп бала төрөп багып тарбиялаган энелерге, ал эми эне даңкы медалы 6 балалуу энелерге тапшырылат. Белгилей кетсек, өлкөдө айымдар биринчи баласын орто эсеп менен 22-23 жаш курагында төрөшөт. Статистикалык маалыматтарга караганда 2000-жылдардан баштап Кыргызстанда төрөлүү деңгээли өскөнү байкалган. Талгат Токтомушев, Илич Касейнов, Атайын Скөл жаңылыктар, кызмат үчүн. Ысык көл районунун Тамчы айыл өкмөтүнүн карамагындагы Кош көл, Тамчы, Чырпыкты айылындагы Ооган согушунун ардагерлери айыл өкмөт жетекчилигинин колдоосу менен жыл сайын 15 февраль күнү апаттуу Ооган согушун эскерүүгө арналган спорттук мелдешти өткөрүүнү салтка айлантышкан. Спорттук мелдеш өспүрүмдөр арасында өтөт. Бул күнү алар Ооган ардагерлери менен да жолугушуп маек курушат. Мындайча айтканда, Тамчы айыл аймагында 7 катышуучу бар болчу согушуна. Ал кишилердин 4-өсү өтүп кетти. Азыр күнү 3 эле биздин Ооган катышуучулары калды. Ошолордун баарына тең сыйлуу белектерибиз бар, төш белгилерибиз бар. Ошонун баары тең жылыга тапшырылып,
иш алып барылат. Быйылкысы бөтөнчө 35 жылдыгын арноо максатында чоң иш-чара уюштурулуп, Кудайым буйрса эмди эртеңки күндөрү футбол оюндар да кошулуп атат бул жактан. Азыркы күнү Кудайым буйрса бүгүнкү күнү турнир башталышы болуп, шахмат менен 9 коргол ойнолуп жатат. Электр энергиясын үнөмдөө учурдун талабы. Буга кайдыгер карабай, өз колу менен кошумча энергия булагын жасап алган жарандар дагы бар. Алардын бири Тоң райондук электр тармактары ишканасынын кызматкери. Ал 3 жыл мурда биогаз жасап алып, азыр электр энергиясын дээрлик колдонбойт. Тыныбек энергетика тармагында эмгектенип келатканына 17 жылдын жүзү болду. Ал эсепчи кызматынан баштап участканын башчысы. Учурда көмөк чордондорундагы авариялык абалдын алдын алуу, башкача айтканда лаборант кызматын аркалайт. Жумушу күнүгө ушул иш бөлмөдөн башталат. 27 чейин көтөрөт да буруч. Ар бир трансформатордо май болот ичинде. Ошол май трансформаторду муздата тургандагы изоляцияны да роль ойнойт. Ошон үчүн биз ар бир трансформатордогу майларды алып келип алып, ар бир трансформатордон анан изоляциясын өлчөйбүз. Бул I70 деген приборубуз бар. Ошол приборго салып, изоляциясы ылдыйлап баратса, аны алып келип ошол трансформаторду майын алмаштырып, сушкага киргизип, анан кайрап алып коебуз. Мына мынтип күйгүздүкпү? Күйгүзүп алып туруп эле. Мына жактан чай кайнайт, казан асып пиширип, тамак жасай берет. Энергетик мындан 3 жыл мурда өз колу менен биогаз жасап чыгарууну өздөштүргөн. Бул биогаз уйдун кыгы, суунун аралашмасы менен атайын жабдыкта даярдалат. Тыныбек короодогу 2 уюнун жампасы менен эле үйүн жылытып, тамак жасап, экологияга да пайда келтирет. Бул ыкма энергия гана бөлүп чыкпастан, калдыктары жер семирткич катары да пайдаланылат. Мындай жол менен ал электр энергиясын үнөмдөөгө көмөк көрсөтүп жатканын айтат. Тетиги Качсы айылында бирөөлөрдүкүн көрүп, анан ошондон угуп тигилерге ошол койгондорго чыгып атып, анан проект жазып, анан ошондон койдурдум. Көйгөйлүү маселе азыр бизде электр энергия болуп атпайбы? Бул электр энергия мен болгон ошол ушундай эле момундай двигательдерге анан жарыкчылыкка эле колдонбосом, чыны менен азыр электр энергияны жалаң ушу газ менен болуп калды биздикичи. Баарыбыз эле ушундай бир нерсе көтсөк жакшы болмок. Анан колдон келишинче ушундай аракет кылып өтүп атабыз. Башка жерден баягы изденип, башка кошумча электр энергияга күч келтирбейли деген окут. Ал эми Тоң районунда калкты үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоо багытында быйыл 42 даана көмөк чордондору оңдоп түзөөдөн өтүп, 7 чакырымдан ашык электр зымдары жаңыланды. Мындан тышкары 75 жыгач мамылар жаңы темир бетон мамыларга алмаштырылды. Күз айларында даярдануу иштеринин алкагында 2023 жылдын башынан бери 61 чакырым электр зымдары, 42 даана трансформатор ремонттон өткөзүлдү. Мындан сырткары капиталдык курулуштардын негизинде 4 айылга кошумча 6 даана трансформатор орнотулду. План көрсөткүчү 13% берилсе, азыр 11,8% менен жаап атабыз. Кардарлардан акча каражатын чогултуу боюнча 103,6% акча каражат чогултулду. Бүгүнкү күндө ысык көл электр тармактары жалпы 128.737 кардарды тейлейт. Быйылкы жыл менен ишкана тарабынан 21 даана көмөк чордондору орнотулуп, 1400дөн ашуун эскирген мамылар бетон мамыларга алмаштырылды. Ошондой эле 26 чакырымдан ашык аба чубалгылары жаңыланды. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, ысык көл жаңылыктары. Тоң районунун Бөкөнбаев айылынын тургуну Кайырбек Токтосунов устачылык өнөрдү аздектеп, унутта калып бара жаткан кыргыз буюмдарын жасап келет. Жыгачтан жанын түрүн эпке келтирип, темирден маки, кылыч чаап, териден үй тиричилигине керектүү буюм тайымдарды даярдайт. Устанын бир күндүк турмушун кабарчы баяндайт. Кайырбек Токтосунов 50 жылдан ашуун убакыттан бери кылым баскан кыргыз буюмдарын жасап, устачылык өнөрдү аздектеп келет. Унутта калып бара жаткан эзелки буюм тайымдардын баштапкы нукуралуулугун сактап, темирден кылыч чаап, бычактын түрүн жасайт. Мына бычак жасоонун сырлары бул макилер жасалып атат. Булар сугарылды уже тияктан чыгып келип сугарылып, жасаганга даярдалганда. Эми анан бул темир бул жанагы эменин Якутиянын бычагын аябай катуу мактайт да, дүйнөсү боюнча. Бул ошондон чабылат да. Мындан эң курч бычак чыгат да, муну жакшы сугарып туруп, андан кийин кайра гүлгө 3 күнгө көмүп коебуз. Ошондон кийин анан жакшы бычак ушул эмеден, темирден чыгат.
Баурек макелелер ушундан жасалып атат да, азыр бүт баары колго жасалып атат. Бул азыр даярдалып, мына макеттелип калды. Муну эме жасап коем муну. Мындай макет бүт баардыгы ушу өз колунан чыгат да, мунун баары. Эми бул кылыч илгери деле жасалып келген, илгертеден бери эле жасалып келатат, дали жасап атабыз ушуну. Кылычты бул тетиге баягы жылдарда бир Германиядан заказ берип, ошондон темири келип, ошондон жасалган эле, анан бир 2-3 кылыч ашып калган. Ошонун темирине чаап, анан жасаганымда бул 1 айлык эмгекти талап кылат да. Көчмөн элдин турмушунан кабар берген ат жабдыктын түрүн эпке келтирип, көркөмдүү жана бышык келген эликтин бутунан, текенин мүйүзүнөн жасалган камчылары менен таанымал. Устачылык улуу өнөрдү улай жергесинен баартап, маңдай тери менен киреше таап келет. Бул илгертен бери кыргыз эли көчмөн эл болгондуктан жаа, андан башка кылыч, бычак, найза дегендин баарын ошо кыргыз элинен жасалып чыгып келген. Муну тарыхта дагы ошо кыргыз эли биринчи жасаган деген имиштер бар эми аны. Бир Кудай өзү билбесе, биз биле албайт экенбиз. Анан могу жааны жасап жүрөбүз көп жылдан бери. Бул менин атам жасап эле илгери сыйга эле берилип эле жасап. Анан мага калды, мен жасап. Эми мен да жасап аткан уулдарым бар. Бул жаа өзү мүйүздөн жасалган. 100 метрден ары карата учат. Бул камчы дагы текенин мүйүзүнөн, эми текени тоодон карышкыр анак-мынак жеп кеткендерди ошо чабандар жийип келет. Алар менен камчы анак-мынак жасатып алат да. Ошолорго жасап берем, ошолор алып келип беришет, анан момунтип камчы жасайбыз. Баары эле кыргыздын оокаттары ушуну бала-бакыра эмебиз үйрөнүп алса жакшы болот эле. Эми жалкоолукка көбүрөөк баш ийип атабыз азыр. Кайырбек Токтосунов ашатылбай ышталган малдын терисинен үй тиричилигине зарыл болгон идиш аяктарды дагы белендеп келет. Шириден көкөр, чыны жана кап сыяктуу эзелки буюмдарды жасап, өз кардарларын тапкан. Кол өнөрчүлүктүн бул сындуу уникалдуу түрүнө кызыгып, сатып алууну каалагандардын басымдуу бөлүгүн чет жерден келген эс алуучулар түзөт. Илгери биринчи жолу ушулар колдонгондо. Анан эми бизде калып калгандар ушул болуп атат да. Баары тең мына бул сынбайт, эме болбойт. Артынып, байланып жүрө берсе болот да, мунун эч эмеси жок. Сынып калат, анак-мынак деген жок. Бул болсо мына териси жүнү алынып, жүнүн бычак менен алып алабыз. Дагы андан кийин момтеп ийилеп, анан даярдап коюп коебуз. Муну эми ышка койгондон кийин эле кымыз куюлат. Уста жыгач, темир, териден сырткары мүйүздөн дагы айымдар үчүн шакек билерик жасап келет. Атадан өткөн көөнөрбөс улуу мурасты улап, кийинки муунга дагы өткөрүп берүү аракети күч. Колунан көөрү төгүлгөн чебер устанын эмгектери жогору бааланып, устачылык өнөрү аркылуу улуттук баалуулуктун анык нагызы сакталып келет. Миргүл Жеңишова, Данияр Акунов, Мадина Абакирова, Тоң району. Өлкөдө анын ичинде жеңил өнөр жай тармагы өнүгүү жолуна түшүүдө. Дал ушул тармакты өздөштүрүп, каражат тапкан айымдардын катарында Махабат Осмоналиева дагы бар. Өзүнүн үйүндө эле чакан ишкердүүлүгүн жүргүзүп келет. Ал жашаган Богатыровка айылындагы ууздун иши менен Салтанат Керимкул кызы таанышып кайтты. Үй салган соң үйдүн ичин толтуруш керек да, туурабы? Чүпүрөк чапырак менен толтурабыз да. Ушул максатта көбүнчө биз кызмат кылабыз. Махабат Осмоналиева тигүүчүлүк менен алектенип чакан цех ачып алган. Мында айыл ичиндеги кыз келиндер иштешет. Липинг айыл аймагы тарабынан тигүүчү машинкелер дагы алынып берилген. Жумушсуздукту жоюунун аракетиндеги мындай иштердин аркасында буйрутмалар дагы акырындап түшүүдө. Бул деген илгертеден бул ата бабаларыбыз, энелерибиз илгертеден деген тиги чачылганды жыйнаган, үзүлгөндү улаган деген сыяктуу бизге чоң апаларыбыз ушундай үйрөткөн да. Бала кезибизде эле балам 2 чүпүрөктү бириктирсең жакшынакай нерсе чыгат деп бизди үйрөтүшкөн. Ошонун деген тиги бул кыргыз элимдин калыптануусу, бул канында бар. Буну деген любой мен мисалы үчүн өзүмдүн келиниме үйрөтөм. Келиним дагы өзүнүн кызына же болбосо келинине үйрөтөт дегенде ошентип илгертен ата бабалардан келаткан бул деген салт санаа десек да болот. Кереги жок кийим кечеден, чүпүрөктөрдөн мына ушундай кооз корактар куралып, андан жер төшөктөр, жазыкчалар жасалат. Колго жасалган жер төшөктөрдү кыздардын себене берүүдө көбүрөөк буйрутма кылышат. Кайсы мезгил болбосун иш тынымсыз жүрүп турат экен. Айыл жеринде билесиңер өзүңүздөр тиги мал чарбачылык, дыйкан чарбачылык болуп, ошо жолдошторубузга жардам берип деген сүт багытында иштейбиз, уйларды саап, анан жер жемиш өстүрүшө, жумуш жок деп тиги отура бербестен биз бош убактыбызда ушундай ишмердүүлүк кылабыз. Бул эми деген тиги чоң апаларыбыздан калган
үйрөнчүп бул дегентиги илгертен дегентиги ушундай материалдарды бириктирип чоң кичинекей чүпүрөктөрдөн бириктирип биз чоң нерсе жасайбыз. Ошол анан келечекте дагы ушундай кичинекей бизнести чоңойтобуз деген үмүтүбүз бар. Боготровка айылындагы Махабат Осмоналиева бул чакан ишкердүүлүгүн чоңойтуп алсак деген максатта турат. Тилеги ишке ашса, дагы бир канча кыз келиндерге жумуш орду түзүлмөкчү. Ал эми бул өнөрүн чоң энесинен үйрөнгөн. Эми уузчулугун келинине үйрөтүп жаткан чагы. Салтанат Керимкул кызы, Асылбек Касанов, Мадина Бакирова, Жети Өгүз районунан. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтомуна назар салдыңыздар, саламатта туруңуздар.